Кийимди ырдай албай жатабыз. Эдил Байсалов кийимди өзгөртүү демилгеси боюнча пикирин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов биз ырга жакын эл экенибизди айтып, бирок азыркы кийимди ырдай албай жатканыбызды айтты. Биз бул кийимди ырдай албай жатабыз да. 3 жыл мурун кийимди ырдоого болгудай биздин кийимди өзгөртүүгө болобу деп композиторлорубузга кайрылган. Көптөгөн басма сөз өкүлдөрү бул маселени туура эмес түшүнүп, өлкөнүн жаңы жетекчилиги жөн гана баарын кайра жазып, өзүлөрүнө ылайыктап баарын кайра жасооду деп эсептеп жатышат. Жок, муну биз баарыбыз кыргызстандыктар көптөн бери сезип, көптөн бери айткыбыз келип келген. Мекенибизге болгон сүйүүбүздү арнап, аны даңктап, жүрөгүбүз менен ырдагыбыз келет. Бирок биз аны кыла албай жатабыз да, дейт Байсалов. Сегодняшнее обсуждение, дискуссию вокруг национального гимна, что осмелились выступить спикер нашего парламента, честно говоря, мы давно, каждый из нас это чувствует. Многие наши представители прессы неправильно понимают. Они считают, что новое руководство, значит, просто хочет все переписать, просто хочет заново все это под себя это делать. Нет, это мы все кыргызстанцы давно это чувствуем. Давно хотим это сказать, многие это хотят сказать, но для них эта песня как бы, что такое. Но вы знаете, мы хотим признаваться в любви к своей родине, славить нашу страну в полный голос, в полную грудь, петь. А у нас это не получается. Буквально в этом здании, в нашем большом зале филармонии, буквально еженедельно проходят эти мероприятия, и мы просто вот так вот как-то, мучали, а не песни. Мы надеемся, что прежде всего вы поддержите, воспримете, и вы, может быть, среди вас найдутся те люди, которые, возможно, помогут нам исправить нынешний национальный гимн, чтобы весь наш народ пел полной грудью наш национальный гимн. Спасибо за внимание. Россияда оодарылып кеткен кемеде иштеген кыргыз жараны табылбай жатат. Бул тууралуу бүгүн 31 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Кундузбек Сулайманов билдирди. Анын айтымында окуя Сахалинде болгон. Кемедеги кыргызстандык Нурлан Кожомерзиев 46 жашта болгон. Депутат бул маселени көзөмөлгө алуусу үчүн Россиядагы элчиликке тапшырма берүүнү суранды. Россиялык ММКлар жазгандай, 18 октябрда Сахалиндин түштүк жээгинде кумшагыл ташып бараткан Григорий Ловцов кемеси оодарылып кеткен. Кемеде 7 киши болгон. Алардын 3-ü аман-эсен куткарылган, 2-ü каза болгон. Калган адамдар табыла элек. Айрым маалыматтар боюнча кемеде 7 эмес, 13 киши болгон. Эл аралык бокс ассоциациясынын президенти Умар Кремлев 4 баланы жалгыз тарбиялап жаткан бокс боюнча машыктыруучу Эмиль Кожоевго 3 бөлмөлүү батир белек кылды. Бул тууралуу Асыл Мулдукматова билдирди. Буга чейин үй-бүлө кичинеге ижарага алынган бөлмөдө жашачу. Эртең менен Умар Кремлевдин командасынын өкүлдөрү Москвадан учуп келип, шаардын борборунан пентхаус сатып алып, аны жалгыз бой атанын атына каттатышкан. Мындан тышкары бир нече сааттын ичинде батирге жаңы эмеликтер сатып алынды. Ал эми кыргызстандыктар тарабынан тиричилик техникалары, килемдер, кийим-кечелер, балдар үчүн бут кийимдер берилди, деди Асол. Ошондой эле видеодо машыктыруучу Эмиль Кожоев сүйүнүчтөн улам көзүнө жаш алганын көрүүгө болот. Камчыбек Ташиев 3 төрөлгөн 2 үй-бүлөнүн ар бирине 3 бөлмөлүү батир тапшырды. Бүгүн 31 октябрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош облусунун Кара Суу районунда төрөлгөн 2 үй-бүлөдөгү 3 эмдерден кабар алды. Алгач Ташиев Кара Суу төрөт үйүнө барып, ал жерде 27 октябрда төрөлгөн 3 эмди көрдү. 3 эмдин ата-энеси Мырза Кыргызбаев жана Ажаркын Кыргызбаеванын үй-бүлөсүнө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом акчалай белек жана алгач УКМК кызматкерлери үчүн делип курулган Ош шаарынан 3 бөлмөлүү жаңы батирдин тийиштүү документтерин тапшырды. Үй-бүлөнүн турмуш шартын мындан ары да көзөмөлдөп турарын белгиледи. 3 эмге таң сулуу, күн сулуу, нур сулуу деген ысымдар ыйгарылган. Абалы жакшы. Андан соң Камчыбек Ташиев Кара Суу районунун дагы бир 3 эмдүү болгон Жоош айылындагы Мирлан Дастан уулу жана Нуриза Алмазбек кызынын үй-бүлөсүнө барды. Бул наристелер ушул жылдын 12 октябрында жарык дүйнөгө келген. 2 уул, 1 кыздуу болгон жаш үй-бүлөгө да президенттин атынан 500 000 сом акчалай белек ыйгарылып, аларга да тез күндө Ош шаарынан 3 бөлмөлүү батир белек кылаарын убадалады.
Бул 3 эмге Атай, Бакай жана Асел ысымдары коюлган. Абалдары жакшы. Атасы Мирлан Дастануулу аскер кызматкери. Эки үй бүлө тең. Президент Садыр Жапаровка жана Камчыбек Ташиевке ыраазычылыгын билдиришти. Нурланбек Шакеевке Казакстандын Достук ордени ыйгарылды. Бүгүн 31 октябрда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеевке Казакстандын 2 даражадагы Достук ордени ыйгарылды. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, бул сыйлык Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаевдин жарлыгы менен эки мамлекет ортосундагы байланыштарды бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн ыйгарылды. Сыйлыкты Казакстан парламентинин мажлисинин төрагасы Ерлан Кошанов тапшырды. Нурланбек Шакеев сыйлык үчүн ыраазычылыгын билдирди. Достук ордени мага берилгени менен мен жетектеген жалпы жогорку кеңеш үчүн чоң сыймык. Биз калыптанган кызматташтыкты арттырып, мындан ары да боордош элдин достугун чыңдоо багытында иш алып бара беребиз деди. Ошондой эле Казакстан Республикасынын президентинин ардак грамотасы жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурбек Сыдыгалиевке берилди. Сыйлык тапшыруу аземинен соң Нурланбек Шакеев Ерлан Кошанов баштаган Казакстан парламентинин мажлисинин депутаттарына жогорку кеңештин ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берип, жыйындар залы менен тааныштырды. Вице-спикер депутат Мамашеванын микрофонун өчүрүп салып, эки учурдаша кетти. Бүгүн 31 октябрдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Айсулуу Мамашева төраганын орун басары Жамиля Саева менен кайым ачты. Анда ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып жаткан. Суроо берүү үчүн Мамашевага сөз берилгенде, ал мыйзам долбоору тууралуу суроосу жок экенин айтып, өкмөттүн парламенттеги өкүлүнө Ысык көлдөгү Корумду айылында 18 августта жүргөн селден жабыркагандар дагы деле өкмөт бөлүп берчү компенсацияны ала албай жатканын айтты. Кечиресиз, мен суроом мыйзам эмес боюнча Алмаз Ахунжанович, бир кайрылуу бар эле да. Мага ушул Корумду айылынан бир өзгөчө баланын апасы кайрылды да. Тилекке каршы ушул өкмөт бөлө турган акчаны дагы эле ала албай атат. Ушул сиз билгендей 18 августта катуу жааган жамгырдан соң Ысык көл облусунда бир катар айылда сел жүргөн. Ушул өзгөчө баланын апасы бүгүнкү күндө аябай кайгырып атат да. Эмнегедир бул акча дагы эле бөлүнө элек. Биз ушул жабыркаган үйлөрдө ушул 2-3 категорияда, 1-2 категориядагы үйлөргө компенсациялар бериле экен. 3 категориялар мындай жеңил жаракаттарды алган үйлөр алыптыр, оор ушул жабыркаган үйлөргө дагы эле акча бөлүнө эле экен, бериле элек экен. Анан мен суранып кетет элем, бул өтө туура эмес, анткени биздин жарандары сөзүңүз көрүп атасыз, суук күтпөйт. Уже суук болуп баштады. Көлдө өзгөчө бат суук түшөт. Анан бул маселе өтө маанилүү, анткени ушул бүгүнкү күнгө чейин селдин кесепетинен зыян тарткан жарандарыбыз дагы эле жардамды ала элек. Анан турак жайларын жабыркаган жарандарга материалдык жардам көрсөтүлбөй келип жатат да. Аба ырайын кескин өзгөрүшү менен алдыда кыш мезгили кирип келе жатат. Корумду айылынын тургундары жаш балдар менен турак жайларын кышка даярдыгы. Жамиля Кубанычбековна, кечиресиз, мен бул жерде кыскача айтасызбы? Оюн жөнүндө сүйлөбөй, биздин жарандарыбыздын тагдыры боюнча маселесин көтөрүп атсам, мени, пожалуйста, не прерывайте. Бул өтө маанилүү маселе. Негизгисин айттыңыз да. Кыш түшкөндө биздин жарандарыбыз жардам ала албай жатса, мени, пожалуйста, не прерывайте. Мен өзүм жөнүндө маселени көтөргөн жокмун да. Жарандар кайрылып атса, көтөрүшүм керек да. Ошол үчүн биз бул жерде иштеп атабыз. Ар кандай маселеге келип туруп, анан кийин айтышыңыз керек болчу. Мен бир иш-чараларда жүрүп жетишпей калдым. Тем более бүгүн Рахмат. Кийинки сөз Садырбаев Жылдыз Эсенбековнада. Айсулуу Турузбековна, сиз болсо мыйзам долбоорун жөнүндө айткан жоксуз. Башында баарын айттыңыз. Анан жазуу түрүндө. Во-первых, не комментируйте меня, Жамиля Кубанычбековна. Я вас заранее предупредила, что я буду говорить не касательно законопроекта. Вы об этом знали. И вы все равно меня прервали. Хотя такого права вам регламент не дает. Если бы я вас заранее не предупредила бы, да, я бы сказала, да, извините меня. Но здесь вы совершили ошибку. Если я по регламенту вы должны были Жамиля Кубанычбековна, я знаю, что я должна была. Я вас заранее предупредила об этом. По процедурному. Соблюдайте, пожалуйста, субординацию. Когда депутат выходит к процедурному микрофону, давайте процедурный микрофон тогда, когда он выходит, а не тогда, когда вы считаете это нужным. Я здесь не свои вопросы поднимаю.
Если ко мне обращаются граждане, которые после схода сели, еще в августе месяце до сих пор не могут получить свои пособия, не могут получить помощь от государства, которая должна была поступить сразу же. Тем более это люди, которые сильно пострадали, это люди, которые с первой и второй категории, у которых на руках дети-инвалиды. И вы в этот момент начинаете прерывать то, о чем я говорю. Так нельзя делать, Джамиля Куанышбековна. Я здесь не свои вопросы лоббирую, а интересы наших граждан отстаиваю. И не забывайте, что каждый депутат сюда приходит и делает свою работу. И не заводите себе такую новую привычку решать, кому говорить, а кому нет. Вам регламент такого права не давал. Вышел депутат в Вот вы должны процедурному были это все кабинету. должны выйти и по процедурному и Я вас сказать. предупредила об этом, я сказала, я извинилась заранее, я вам об этом сказала. А дальше, что я должна делать, я знаю, согласно регламенту, что я должна делать. Я здесь делаю свою работу, и вы делаете свою работу. Поэтому то, что касается этого вопроса, Алмаз Ахунджанович, у меня большая просьба, возьмите, пожалуйста, под контроль. Уже ноябрь на носу, уже снег скоро начнется, но нельзя же так делать. Наши граждане действительно страдают, они не могут ни ремонт сделать, ни утеплить. Женщина обращается с ребенком, она говорит, ребенок постоянно болеет, он у нее, получается, особенный ребенок, понимаете? Но так нельзя поступать. Большая просьба Кабинету министров рассмотреть поскорее этот вопрос, все необходимые документы принять уже и раздать эту помощь нашим гражданам. Село Хорумду, все села, которые пострадали от селей, большая просьба, обратите внимание, уже скоро холода начинают. Люди же не могут ждать, пока Джамиля Куанышбековна микрофон даст.